Италияда 40 жаштагы фитнес машыктыруучу Лаура Мецци аттуу аял өзүнө өзү турмушка чыгып салтанаттуу үлпөт тоюн белгиледи. Чет элдик маалымат булактарында жазылгандай, Лаура Мецци тоюн 70 кишини конокко чакырып, үлпөт көйнөгүн кийип, 3 кабаттуу торт жасатып шаңдуу белгилеген. Ал бул чечимин ата-энесине, досторуна берген убадасын аткаруу үчүн кабыл алган. Ага чейин аларга 40 жашка чейин өзүнүн дугоюн таппаса, өзүнө өзү турмушка чыгам деп сөз берген. Биз ар кимибиз биринчи кезекте өзүбүздү сүйүшүбүз керек. Ханзада жок болсо деле жашообузду жомоктогудай кызыктуу кылып алууга болот. Буга мен терең ишенем деген ал. Кечеге келгендер Лаура Меццинин ал кадамын Салагомая, адамдын өзүн өзү сүйүүсү, өзүн кабыл алуусу деп аташкан. 2 жыл мурун 12 жыл мамиле түзгөн жигити менен коштошкондон кийин Лаурага ушундай идея келген. Ал Италияда өзүнө өзү турмушка чыккан алгачкы аял экендигин кошумчалаган. Мен жашоодо келечегимди чогуу көрө алган адамды таап калсам, албетте бактылуу болом. Бирок бул менин бактым андан көз каранды дегенди түшүндүрбөйт, дейт турмушка чыгып жаткан аял. Анын социалдык тармактарга жүктөлгөн сүрөттөрүнө куттуктоолор менен бирге абдан аянычтуу, сенин мээң жайында эмес, акылдан азыптырсың деген сыяктуу билдирүүлөр да келген. Ага Лаура менин күлкүмдү, жылмаюумду эч ким эч нерсе тыя албайт деп жооп кайтарган. Үлпөт тойго келген журналисттердин биринде интервью берип жатып, Лаура Мецци ар бир аял өзүнө өзү турмушка чыга албайт. Бул үчүн сиз тойго керектүү каражатты табышыңыз, жакындарыңызды көндүрүшүңүз керек. Эң негизгиси бир аз акылсыз болушуңуз зарыл деп жооп берген. Эгерде сиздерге берген маалыматтар жаккан болсо, Жылдыз ТВ каналына катталыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазып калтырсаңыздар болот. Сиздер менен Жылдыз ТВ каналында мен Алтынбек кызы Сайкал болдум.